Запор учурунда Витграсс будайдын ширеси кандай жардам берет? Караңыздар механизм. Негизи запор болгон адам 5 эле фактор бар. Биринчи фактор. Өзүңүздөр көңүл бургандай, бул боорудун астында өт бар. Өттүн согу жакшы чыкпаса, ал запорго алып келет. Экинчи фактор бул микрофлора, жалпы ички-чектерибизде бузулган болсо, ал тоже биздин запорго алып келет. Үчүнчүсү, сиздин жеген тамагыңызда клетчатка аз, жакшылуу өсүмдүктөр аз. Ошондон улам биз жеген тамагы жакшы сиңбей, ал да запорго алып келет. Бешинчиси, ички-чектериңиз өзү воспаленный болуп, энтерит, колит оорулары бар болгон болсо, ал деле запорлорго алып келип, ушундай көйгөй бар. Анан бешинчи фактор бул социальный фактор. Сиз суу аз ичесиз же кыймыл аракет аз. Эми караңыздар, Витграсстын кандай тишеси бар? Витграсс бул болгону антиоксидант, натуральный продукт. Анын курамында 70% хлорофилл болгон үчүн, ал хлорофилл именно регулярно ичип турсаңыз, бул ички-чектеги воспаленияны кетирет. Анткени бул противовоспалительный эффект, клинически доказанный эффекти бар. Жана Витграсс ач карынга ичсеңиз, эртең менен ач карынга, ал деген именно ушул өттүн согун жакшы чыгарып, желчегонный эффект бар. Өттүн согу жакшы чыгып эле турса, мен айтып кеткендей, ошол запорда кетет. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, бул хлорофилл жана Витграсстын курамында адамга эң керектүү микроэлементтер бар болгон үчүн, бул жалпы микрофлораны бизде алмаштырып, жаман микрофлораны кетирип, жакшы микрофлораны алып келет. Ошондон улам жакшы бактериялар бизде ошол запор, диареялар кетирип, нормализовать этет. Үчүнчүсү, бул Витграсс жакшылуу өсүмдүктөн алынган үчүн, анын курамында ошол ал турушу менен өзү клетчатка. Регулярно 1 мал, 2 мал ичип турсаңыз, тамактан кийинбей же тамактан алдың, ал жалпы ички-чектерди тазалап, детокс, очищение кылып, шлак токсиндерди кетирип, клетчатка сыяктуу, пробиотик сыяктуу иштейт дагы, ошондой запорлорду кетирет. Мен сиздерге ушул 4-5 механизмин айтып кеттим Витграсс боюнча. Сиздер дары-дармексиз Витграссты регулярно ичип туруп эле ушул запордон айрылсаңыз болот.